Кутман күн урматтуу достор. Көптөн бери ролик тарта элекпиз. Мүмкүнчүлүк болбоду. Баарыбыз карантинде болдук. Кызыксыз убакыт келди го. Бүгүн вентиляция жөнүндө сөз кылгым келет. Эмне үчүн бул маселе абдан маанилүү? Статистиканын маалыматтары боюнча адам убактысынын 90%-ын жабык имараттын ичинде өткөзөт. Азыркы күндөрдө болсо бардык 100%. Азыр болсо мен сиздерге биздин өлкөдө болгон абал жөнүндө айтып берейин. Баары эле вентиляция бул ачылган терезе деп ойлошот. Ал жайкы күнү, кышында болсо кандай болот? Кышкы мезгилде уктаардын алдында болгону 2-3 мүнөткө терезелерди ачышат. Бир аз желдетип, аба салкындаганда кайта терезени жаап, анан уктаганы жатышат. Сиз 8 саат уйкуда кычкылтекти жутуп, көмүр кычкыл газын чыгарасыңар. Ойгонгондо өзүңүздүн шайыңыз кеткендей болуп, чарчап, баш оору менен турасыз. Анын баары вентиляция жоктугунун себебинен пайда болот. Көп адамдар дагы эле ачык терезени вентиляция деп ойлошот. Же болбосо алар ар кандай материалдардан курулган үйлөрдү дем алат дегенге ишенүүдө. Дем алат деген сөз аба үйгө кирип чыгат деген эмес. Дем алат деген сөз дайым тырмакчалардын ичинде болот. Эмне үчүн? Анткени сөз материалдын буу өткөргөндүгү жөнүндө болууда. Ал сыртта жана үйдүн ичинде болгон нымдын ары бери өткөндүгүн билдирет. Дагы башка да ишенүүлөр бар. Кээ бирөө кондиционерлерди колдонгондо үйдөгү аба муздагандан тышкары, ага тыштагы таза аба кошулат деген. Ооба, андай кондиционерлер бар, бирок алар кичине эле таза аба кошот. Ал көлөм жетиштүү болбойт, анткени үйгө үзгүлтүксүз 24 сааттын ичинде таза аба берилиш керек. Терезе ачылып тургандай эле эмес, үйдөгү вытяжка деле 24 саат иштеши керек. Ал туалеттеги күйгүзүп өчүргөн вентилятор эмес. Вентиляция деген сиздердин үйүңүздөр үчүн абдан маанилүү нерсе. Үйдөгү аба суткасына кем дегенде 3 жолу алмашып турганы зарыл. Аны кантип санаса болот? Сиз үйдүн ичинде болгон абанын жалпы кубатурасын санаңыз. Ошол көлөмдү ар бир 8 саатта жаңыртуу керек. Дагы бир жолу бар. Ар бир адамга 1 саатка абанын 30 кубометрден кем эмес көлөмү туура болот. Эми ойлонуп көрүңүздөрчү. Канча жолу сиз терезени ачасыз? Кондиционер канча мөөнөт иштейт? Ал абанын жаңырып туруусуна жетиштүү болуудабы? Дайым андай болбойт. Ишениңиздер, аны үчүн вентиляция системасын коюу зарыл. Вентиляция деген эмне? Вентиляция бул сиздер үйдөгү эски абаны чыгарып, ордуна жаңы, таза абаны киргизгениңиз болот. Сиздерге жаман аба жөнүндө айтып берейин. Ал 3 нерседен турат. Биринчиси бул ным. Ал көп болгондо бул чоң маселе. Бир топ көйгөйлөрдү жаратат жана көк пайда болгондун негизги себеби. Жаман абанын дагы бир белгиси метаболизм. Жөнөкөй айтсак, ар бир адамдын дем алганда көмүр кычкыл газын чыгарганы. Абада учуп жүргөн органикалык нерселер, анын үйдөгү ламинат, эмеректер, гипсокартон жана башка нерселерден чыккан чаң. Анткени аларды чыгарганда химиялык заттардан турган чыйыр, клей колдонулат. Алардан да абаны тазалоо керек. Их тоже надо убирать. Эми ным жөнүндө сүйлөшөлүк. 4 кишиден турган үй бүлө суткасында 16 литр ным чыгарат. Анын бир нече бөлүгү ашык болот. Ал бистер дегенде, дем алганда, тамак аш бышырганда, сууга түшкөндө, кир кургаганда пайда болот. Аны жоготуу туура болот. Эгерде аны калтырып койсок, анын көлөмү 60%дан ашып кетет да, көк пайда болгонуна шарттарды түзөт. Көктүн пайда болушу үчүн 3 шарт керек. Бул ным, көмүр кычкыл газдын абада ашыкча көлөмү. Үчүнчүсү температура. Көк пайда болгонго ылайыктуу температура. Эгерде үйүңүздө көк пайда болсо, ал ар кандай жолдор менен пайда болот. Кээде аны байкабай да калышат. Ал шкафтын, эмеректин артында, терезе тешигинде болушу мүмкүн. Албетте аны жууп койсо да болот. Бирок анда биз сыртын эле тазалайбыз. Себеби болсо ичинде кала берет. Аны хлор, белизна колдонуп тазалаганга болбойт. Көктүн себебин жоготмоюнча, ал кайра эле пайда боло берет. Эгерде узак мөөнөттө жумалап, айлап ооруп, айыкпай, жөтөлүп жүрсөңүз, себеби эмнеде деп ойлонуп көрүңүз. Себеби болсо жөп-жөнөкөй. Ал көк. Плесень.
Сиз дем алганда көктүн майда заттарын жутасыз, жыйынтыгында ооруп каласыз. Ным жетишсиз, 40%дан азыраак болгон көрүнүш да зыяндуу болот. Андай шартта ар кандай чаңга болгон аллергиялар пайда болот. Кайсы себепке организм кандай реакция кылганын тизмеде көрсөңүздөр болот. Жашоого туура келген абанын нымдыгы 40%дан 60%га чейин болуш керек. Аны көзөмөлдөө керек. Көк пайда болушунун экинчи себеби бул метаболизм. Бул абада ашыкча көмүр кычкыл газдын болгону. Бул жадвалда абада көмүр кычкыл газын канча пайызда болгондо адамдын ден соолугуна кандай таасир жасаганын байкаса болот. Үчүнчү себеп бул датчик абанын температурасын, нымдуулугу, чаңдуулугу, CO2 курамында болгон учуп жүргөн органикалык нерселердин пайызын көрсөтөт. Бул параметрлердин баарын үйүңүзгө вентиляция орноткондо көңүл буруу керек. Андан вентиляциянын кубаттуулугу жана натыйжасы көз каранды болот. Вентиляция темасы абдан кең болгондуктан бул көрсөтүүдө биз абдан узак ролик тарткандан баш тарттык. 2 ролик тарттык. Бүгүнкү роликте вентиляциянын негиздерине арнадык. Вентиляциянын түрлөрү жөнүндө кийинки көрсөтүүдө айтып беребиз. Жолукканча саламаттуу болуңуздар.